Япон окумуштуулары имбирдин ракка каршы касиетин аныкташкан. Осака университетинин изилдөөчүлөрү имбирдин курамындагы бир зат рак клеткалары менен кандайча күрөшө аларын аныкташкан. Бул тууралуу университеттин расмий сайтында маалымдалат. Адамдын кадимки клеткалары энергияны глюкозадан алуу үчүн кычкылтек пайдаланышат. Бул ыкма абдан эффективдүү. Ал эми рак клеткалары башкача иштейт. Алар глюкозаны кычкылтексиз кайра иштетип, аны сүт клеткасына айландырышат. Бул көрүнүш Варбург эффекти деп аталат. Жана ал азыраак эффективдүү деп эсептелет. Бирок кандайдыр бир себептерден улам рак клеткалары дал ушул ыкманы тандашат. Окумуштуулар имбирдеги бул кошулма рак клеткаларынын дал ушул кычкылтексиз энергия алуу жолун токтотот деп ойлошкон. Бирок изилдөө учурунда такыр башкача жыйынтык чыгат. Ал рак клеткаларындагы май өндүрүүнү бузат экен. Ошонун натыйжасында рак клеткалары энергия алуу үчүн өздөрүнүн кадимки кычкылтексиз ыкмасын ого бетер күчөтүп колдонууга аргасыз болушат. Башкача айтканда, имбирдеги бул зат рак клеткаларын авариялык режимде иштөөгө мажбурлайт. Варбург эффекти бул Отто Варбург деген немец окумуштуушу бардык микроорганизмдер жана рак клеткалары кычкылтек турган чөйрөдө жашай албайт деген маанини айтып кеткен. Ошон үчүн бул Варбург эффекти деп аталат.